Аксыдагы адам өмүрүн алган уулануу каргашасы менен көңүлгө көлөкө түшүрдү. Тагыраагы Аксыда уулануудан 6 киши каза тапты. 10 киши ооруканага жаткырылды. Алар айылдык кеңешке талапкерлигин койгон жарандын сый чайына барып, ошол жерден ууланып калганы айтылууда. Абдан өкүнүчтүү окуя, бирок бир тарабынан башкаларга сабак болсун. Тиешелүүлөр жазасын алсын, жоопкерчилик тартсын. Саламатсыз урматтуу теле көрүүчү, эфирде бир апта бою өлкөдө жүз берген окуяларды анализдеген Апта Ньюс программасы, анын алып баруучусу жана редактору мен Мерим Абдилажанова. УКМК президент Жапаровдун аккаунтун талкалаган хакерди издеп жатат. Өлкө башчысынын Фейсбуктагы баракчасын ким бузду экен? Сизге да кызыкпы? Мисалы, мага кызык. Эми жымсалдабай ачыгын эле айтайын. Жогорудагы окуя мындай болгон. Жаңы конституция жогорку кеңешке келип түшөт. Оолу ага эл өкүлү Дастан Бекешев абдан каршы оюн билдирет. Бул видео Facebook социалдык тармагына жүктөлүп, ага президент Садыр Жапаровдун аккаунтунан көз элемес көөдөнү да Сокур Турбаева деген комментарий жазылат. Анын майыптык абалына байланыштуу кемсинтке мындай комментарий түйүндүн колдонуучуларынын каттуу сынына кабылды. Жең ичинен жеген жемкорлорду, крим авторитеттерди кармап, аларды кайсыл бир мөөнөткө чейин камап, тергөө келишим менен кайра бошотуп үй камагына чыгарып турган тушта АКШнын мамлекеттик департаменти Крим Төбөл Аткан Камчыбек Көлбаевди камакка алууга же айыптоого жана анын уюшкан тобунун каржы схемасын бузууга жардам берген баалуу маалыматтар үчүн сыйлыкты $5 миллион көбөйтүп салды. Эсиңиздерде болсо, атайын кызмат Көлбаевди былтыр 22 октябрда да Бишкекте камаган. Ага жазык кодексинин кылмыштуу топ түзүү жана ага катышуу беренеси менен айып коюлган. Бишкек шаардык соту 2 мартта аны эч жака чыкпоо тууралуу тилкат менен абактан бошоткон болчу. Ошентип Көлбаевга кыргыз бийлиги эмес, Америка бийлиги каттуу санага түштү. Биринчи март дүйшөмбү. Бул күнү жасалма авиабилет саткан 2 баланын энеси кармалды. Ал бул кадамга карызы көбөйүп кеткендиктен улам баргандыгын айтууда. Ошто Райымбек Матраимовдун тарапкерлери митинг өткөрүштү. Акциянын уюштуруучулары аянтка 15 миңден көп адам чогулганын айтсам, көз каранды эмес байкоочулар 5 миңдей адам болду деп жатышат. Бул митингде жогорку кеңештин депутаттарын да көрүүгө болот эле. Оштун губернатору кимдерди эмнеге тынчсыздандырды? Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Жарасул Абдрайымовго таандык партия жергиликтүү кеңештерге шайлоого катышып жатканын сынады. 2 март шейшембе. Конституциянын жаңы долбоору талаш тартыштарды жаратууда. Андагы айрым беренелер оңдолуп түзөлүүгө тийиш деп жатышат. Мындай демилгени көтөргөндөр жогорку кеңешке кайрылууга камылга көрүштү. Алыскы туугандан жакынкы коңшу, кызыл роза көтөргөн сулуу чүрөк, бир эмес бир канча даражалуу жетекчилер. Ардактуу кароол менен коштоого алынган президент өлкө башчысынын Казакстанга сапары чоң салтанат менен коштолду. 10 жаштагы кыргызстандык Нурмухамед Ташмаматов жаңы рекорд койду. Ал Орусиянын 1 каналындагы «Я почти знаменит» шоу берүүсүнө катышып рекорд чаңлады. 3 март шаршембе. Бул күнү Ош шаарынын 1 вице-мэри жумуштан бошотулду. Шаардык мэриянын басма сөз катчысы Азамат Абсатаров анын бошотулушуна эмне себеп болгонун ачык айта алган жок. Каршы жана какшык пикирлер кагылышы. 2,5 айдан бери талкууга түшкөн Конституциянын жаңы долбоору жогорку кеңешке келип түштү. Аны караган депутаттар бир топ сындарды айтканы менен соңунда татынча колдоп берди. Оштун таңын жаңы тул желбиреп тосуп алды. 3 март Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусунун күнү. 2 борбордун борбордук аяндында аскер кызматкерлеринин жардамында улуттук туу көккө көтөрүлдү. Казакстандагы жалгыз манасчы Нур-Султанда Садыр Жапаров менен чолукту. Мамлекет башчы Баянгали Алимжановго достук орденин ыйгарды. 4 март бейшембе. Бул күнү Аксыда ууланып каза болгон 6 адамдын 3-өө эркек, 3-өө аял экени аныкталды. Алар айылдык кеңешке талапкерлигин коюп жаткан Бурулкан Эргешеванын сый чайына барышып, ошол жерде ууланып калганы айтылууда.
Үлүш жер тилкелерин тарттырып жиберген Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн тургундары Ош облустук прокуратурасына чогулушту. Алар 7 айдан бери бул маселеге чекит кое албай келишүүдө. Ак калпак кийген аталар, элечек жана апалар, үкү топу кийген бийкечтер. Бул күнү Борбор калаанын борбордук аянтынын көркөнү көр кошулду, шаңга бөлөндү. 5 март жума. Аскер курулуш ишканасы Гансиге бөлүнгөн акчаны кымырып алган. Муну менен алар өлкө казынасына 2,5 миллион сомдон ашык зыян келтирди. Америка Кошмо Штаттарынын санаасын арттырган криминалдык авторитет Америка Камчы Көлбаев тууралуу маалыматка берилүүчү сыйлыгын $5 миллион көтөрдү. Ал эми Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Көлбаевди тил каттын негизинде үй камагына чыгарган болчу. Финансы полициясы өзүн актабай калдыбы? 5 март өкмөт экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматын жоюу жөнүндө чечим кабыл алды. Бул жумада Кыргыз Республикасынын Конституциясы жөнүндө мыйзам долбоору жогорку кеңешке келип түштү. Долбоор парламенттин 3 марттагы сессиясында талаш талкуу менен коштолду. Кызык жагдай орун алды. Конституциянын авторлугуна катталган айрым эл өкүлдөрү мыйзам долбоорун жазбаганын айтып, авторлуктан баш тартып, жоо кеткен соң кылычыңды ташка чап дегендей эле болушту. Автор эмесмин деген 2 депутат Чынара Урумкалиева менен Айгерим Бешимбаева документтеги кол тамгасын чакыртып алышты. Ал эмес авторлордун арасында айрым көз өтүп кеткен эл өкүлдөрү да бар экени белгилүү болду. Бул жагдай парламенттеги талкууну ого бетер күчөттү. Ал аралыкта бир катар депутаттар баш мыйзамдын жаңы долбоорунун автору деп айтылган 80ден ашуун депутаттын аты жөнүн ачыкка чыгарууну талап кылышты. Мыйзам долбоору боюнча баяндама жасаган депутат Бактыбек Турусбеков авторлордун бири өз экенин, бирок башкалар тууралуу маалымат бере албастыгын маалымдады. Документте 2 мартта парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укук маселелери жана регламент боюнча комитети 1-окууда талкуулап жактырган болчу. Конституциянын жаңы долбоорун бийлик 11 апрелде референдумга койгону жатат. Ага карабай бир топ саясатчылар, юристтер долбоорду эрежелерди бузуу менен кабыл алуу аракети жүрүп жатканын, анда демократияга каршы нормалар бар экенин жана президенттин укуктары эбегейсиз күчөтүлгөнүн айтып сынга алышууда. Бирок президент Садыр Жапаров долбоорго парламенттин негизги функциялары сакталарын, өкмөт жогорку кеңештин макулдугу менен дайындаларын, жогорку соттун, Конституциялык соттун судьяларын шайлоо, бошотуу жана башка милдет укуктар парламентке тиешелүү болорун билдирген. Ошентип эл өкүлдөрү ак тешти, көк тешти, каршы чыкты, сындашты, чырдашты, кызыл чеке болушту. Бирок баштагыдай эле баш көтөрбөй, баары болбосо да көбү 9 депутаттан башкасы колдоп берди. Референдумга жолдоп берди. Бүт ошо мыйзамдарды караңыздар. Бүт ошо мыйзамдарда бүт президенттин жоопкерчилиги бар. Президент бүт барын аткаруу бийлигине өзү жооп берет. Бүгүн Конституциянын жаңы долбоору жогорку кеңештин жалпы жыйында каралды. Чуу дегенде эле депутаттар баш мыйзамдын жаңы долбоорунун авторлору ким экенине кызыгышты. Бул боюнча маселе кайра-кайра көтөрүлүп, талаш тартыштарды жаратып жатты. Документте демилгечи катары 80ден ашуун депутат автор деп жазылып турат. Бирок алардын ким экени белгисиз. Ошол үчүн коомчулукка бардыгын ачыктап коюу сунушу ортого салынды. Биз юридикалык туура эмес документти карап атабыз. Биринчи 89 жок. Экинчи Конституциялык палатанын корутундусу жок. Үчүнчү Конституциялык кеңешменин статусу жөнүндө документ жок. Төртүнчү Конституциялык кеңешменин жумушчу тобунун статусу жогорку кеңештин статусунан жогору деген документ жок. Демек, бул юридикалык жагынан туура эмес. Буга убада эле депутат Рыскелди Момбеков дагы ушул эле маселени кабыргасынан койду. Мыйзам долбоорго макулдугун бергендердин арасында көзү өтүп кеткен эл өкүлдөрү да жүрөт. Муну кандайча түшүнсөк болот деген суроону узатты. Талант Турдумаматович, биринчи документте 65 депутаттын колу турат. Анан айтып коюңуздарчы, Акматов, Алмаз. Кече эле жер көрдүк го, ал кантип кол койду? Өлүп калган кишини кантип кол койдуңар? 1 мартта ал кантип кол койду? Дүйнө салып кетти го. Кубанычбек Жумалиев түрмөдө жатырга кантип кол койду? Мына карачы документ. Мына биринчи таблодо, монитордо документ. Рыскелди Чыныбекович, сиз
Мына мен документ айтып атам. Юридикалык мындай жол жобосу бар өзүнүнчө. Демилге кылганда Жоқ, 1 мартта кирип атат. Анда 65 депутат болуп атат. 80 жок берди. 65 эмес, ошол турат ошол жерде илинип. Мен санап атам. Талант турмуш карап койсоңуз. Аппаратыңызга санап чыгыңызчы. Аппарат көрсөтүп койгула. Бул учурда акыры мыйзам долбоору боюнча баяндама жасаган депутат Бактыбек Турузбеков авторлордун бири өзү экенин, бирок башкалар үчүн жооп бере албастыгын билдирди. Мен айтпадым, чогулткула 80 айтсын, меники эмес деп. Менин колума эмес деп. А мен 80 кишиге жооп бере албайм. Мына бул жерде менден башка киши жооп бербей атат. Кошо иштешкенбиз. Конституциялык кеңешмеге чогуу отурган жаныбызда. Эми кеңешмеге басып барсаңар болот да айтып атпайсызбы эми? Ар бир бийликтин демилгесин колдоп басып бере бергенге анча-мынча намыстага керек да. Ал арада 2 айым депутаттар талкууну көрүп чочулап кетти көрүнөт. Конституциянын жаңы долбооруна макулдугун берген кол тамгасын аркага чакыртып алды. Алар демилгечи болбогонун айтышып, эч кандай талкууларга да катышпаганын жүйө келтиришти. Азыр ошо сайтты карасам, инициаторлордун арасында мен дагы эле бар экенмин, жана кат түрүндө ошо инициаторлорго адресованный каттар келип жатат. Мага да берип атышат да, ошо айтып коеюн деп элем, ушул жерден мен кат түрүндө жазгам. Мен ошо инициатор эмес, ошол сиздерден суранам, ошол списоктон алып коюңуздар депчи. Анткени мен бул проектке эч кандай тиешем жок, талкуусуна да катышкан эмесмин. Аппарат эске алгыла. Айрым эл өкүлдөрү баш мыйзамдын жаңы долбоорунда элдин эркин чектеген жоболор бар экенин билдиришип, кийин маселе жаралса ким жооп берет? Президентке эбегейсиз бийлик берилип жатканы менен андагы жоопкерчилик маселеси каралбай калганын айтышты. Өтө чоң катаны кылатабыз. Мейли эл чечти. Президенттик башкаруу болсун. Бирок кайсы формадагы? Хандык деген жок да. Хандык форма менен жашайлы деп эч ким деген жок да. Президенттик деген. А бул жерде мына окусаңыз бүт барын чечет, президент чечет, бирок эчтекеге жооп бербейт. Жоопкерчилик жок. Бул жагдайга спикер Талант Мамытов жооп берип, төмөндөгүлөргө токтолду. Жалпысынан ушул маселени кабыл алып атканда Конституциянын долбоорун талаш татырыш маселе болгон. Парламенттик система башкаруу болсунбу же президенттикпи деген. Биз жалгыз бул маселени чечкен жокпуз. Бардыңар ошол жерде билесиңер. Бул маселе референдумга алып чыгып, ошол жерде элибиз ушундай тандоо жасаган. Президенттик башкаруу формасы болсун деп. Мына ушул нерсеге бардыгыбыз баш ийип отурабыз. Баш мыйзамга байланышкан маселе боюнча Жогорку кеңештин депутаттары кайым айтыша кеткендиги да айтылып жатат. Жыйын учурунда Райымкулов Бекешев отурган жерге келип, сүйлөшүп турган, анан эле катуу кыйкырып бири-бирин сөккөндүгү угулду. Экөө тең ооз калгыс сөздөрдү айтып, бири-бирин жериген. Көтпөй Райымкулов ортоңку микрофонго чыгып буларга токтолду. Буга чейин ушу коммерциялык эмес уюмдар боюнча мыйзам 2 окуудан өтүп келип токтоп калган, 3-чү окууда турат. Ушуга бир протокол тапшырма берип койсоңуз. Болбосо бүгүнкү күндө мына Кыргызстанда коммерциялык эмес уюмдардын арасында батыштын кызыкчылыгы менен ар кандай митингдерди уюштуруп атышат. Ошолор ар бир кылган иштери үчүн жооп бериш керек. Биз ал жерге айтып чыкканбыз. НПОлор боюнча бир жылда кылган иши боюнча маалымат берсин деп. Ошол мыйзамды өтүнөт элек протокол тапшырма берип койсоңор. Айтсак, ошол күнкү жыйында Бекешев кээ бир депутаттар коррупционерлерди колдоп митингге чыгып, бул жакта бийликке жагалданып, эл алдында башкача сүйлөп жүрөт деген билдирүү жасаган. Ал эми Бактыбек Райымкулов 28 февралда Ош шаарында Райымбек Матраимовду колдоо митингине катышып сөз сүйлөгөн болчу. Депутаттык комиссия түзүлүп 7 ай ушул Акыры талаш тартыштардан соң Жогорку кеңештин депутаттары жаңы конституциянын долбоору боюнча референдум дайындоо демилгесин жактырды. Буга 87 эл өкүлү макул, 9 депутат каршы добуш беришти. Долбоор 2-3 окуудан дагы колдоо тапса, президентке жөнөтүлөт. Ал колдогондон кийин жалпы элдик добуш берүү дайындалат. Референдумду жергиликтүү кеңештердин шайлоосу менен кошо 11 апрелде өткөрүү сунушталууда. Жодар Бузумов, Нурбек Жеңишбек уулу, Апта Ньюс үчүн.
Маалымат үчүн айта кетсем, 11 апрелде жергиликтүү кеңештерге шайлоо менен катар референдумга кол коюлмакчы. Ал эми бул жумада тагыраагы 2 мартта жергиликтүү кеңештерге шайлоого катыша турган партиялардын документтерин кабыл алып аяктады. Борбор кала Бишкекте 27, Ошто 10 партия арыз тапшырды. Эми 10 күн ичинде партиялар менен талапкерлердин документтери текшерилип, аларды каттоо же баш тартуу тууралуу чечим кабыл алынмакчы. Бул жолку шайлоого мекенчил жана ата журт партиялары катышпайт. Муну Москвада президент Садыр Жапаров өзү мурда мүчө болгон мекенчил жергиликтүү да парламенттик шайлоого да катышпай турганын айткан. Дегенмен социалдык тармактарда ата журт Кыргызстан партиясын бийликчил деген пикирлер айтылып жатат. Ал эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Ишеним партиясына карата тынчсыздануусун билдирди. Мекеме бул партияны өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Жарасул Абдрайымов негиздегенин кабарлап, административдик ресурска байланыштуу тынчсыздануу болуп жатканын айткан. Өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгү болсо Абдрайымовдун партияга тиешеси жок экенин маалымдап жатат. Юстиция министрлигинин сайтында Ишеним партиясы 2011 жылы түзүлгөн деп жазылган. Анын жетекчилеринин арасында Жарасул Абдрайымов жана президенттин кеңешчиси Медетбек Букуев да бар. Жергиликтүү кеңештерге шайлоо Кыргызстанда жаңы бийлик келгенден бери президенттик шайлоодон кийинки эң эле чоң саясий өнөктүк. Саясий эксперттер бул бийлик үчүн да, саясий күчтөр үчүн да парламенттик шайлоонун алдындагы сыноо экенин эскертип жатышат. Айрыкча бул шайлоо Борбор кала Бишкекте жана Ош шаарында өзгөчө атааңдаштык менен өтөт деген божомол бар. Анткени бул эки шаар өзгөчө статуска ээ. Саясатчылар Бишкек шаардык кеңеш аркылуу жогорку кеңешке жол салат деген көз карашты Турат Акимов карманууда. Саясатталдоочу андан тышкары Бишкектеги мүлк байлыктарына, жер байлыктарына колу жетип турганын, тендерлерден утуп бизнес долбоорлорун ишке ашырарын билдирди. Аны бул эки чоң шаардагы калктын саны менен байланыштырылып жатат. Мындан улам акчанын баары ушул эки шаарда дейт ал. Маалымат үчүн айта кетсем, Кыргызстанда 11 апрелде жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо болот. Ал күнү өлкөдөгү 448 кеңештин, анын ичинде 28 шаардык жана 420 айылдык кеңештин депутаттары шайланат. Бул жуманын башында жергиликтүү шайлоолорго документ тапшыруу аяктап, канча партия ат салышары белгилүү болду. Шайлоонун өтүшүнө туп-туура 36 күн калды. Тагыраагы 11 апрелде өлкөдөгү аймактарда жергиликтүү кеңештерге шайлоо өнөктүгү өткөрүлөт. Ага жалпы болуп 28 шаарда жана 420 айылдык кеңештерде шайлоо өнөктүгү өткөрүлөт. Шайлоонун жүрүшү өзгөчө Бишкек жана Ош шаарларында чоң атаандаштык менен өткөрүлөрү айтпаса да белгилүү. Буга себеп өзгөчө статуска ээ болгон бул шаарлардын бюджеттик капчыгы жогору. Мындан улам эки калаанын башкаруу креслосуна жетүү үчүн партиялардын көп санда аттануусу айдан ачык деп көпчүлүк жарандар айтып келет. Көздөгөнү бир болгон атаандаш партиялар маарага жеткен соң каалаганын калчап тиешелүү иштин баарын чечүүгө далалаттанат. Эске алчу жагдай шаардык кеңештин жумушуна жогорку кеңеш кызматкерлеринин аралашуусу. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Балбак Төлөбаевдин ачуусун келтирип, бир топ интригаларды да жараткан болчу. Администрация, президент, өкмөт, кеңеш бардыгы кийлигишип атып, мэрияны иштетпей койгон. Ушул 3 орган тең мыйзамдарды карап койсо, мэриянын өзүнүн кор кеңеши, өзүнүн мыйзамдары бар. Биздин ишибизге кийлигишпесеңиздер, пожалуйста. Биздин чарбалык ишибизге кийлигишпегилечи. Биз өзүбүздүн оокатыбызды өзүбүз кылалы. Да, мамлекеттик, улуттук, республикалык деңгээлде кээ бир иш-чараларга биз кийлигишибиз керек, биз иштешибиз керек алар менен чогуу. Но чарбалык иштерге кийлигишпеңиздерчи, пожалуйста. Бул жуманын бүйүрүн кызыткан дагы бир жагдай бар. Жергиликтүү шайлоого аттанып жаткан Ишеним партиясына улуттук коопсуздук комитети эскертме берген. Административдик ресурстун колдонулушу адилетсиз шайлоо 2020 жылдын октябрындагы окуяларга себеп болгону белгиленген. Атайын кызмат саясий күчтөрдүн мыйзам бузган учурлары аныкталса, аларга чара көрүлө турганын да эскерткен болчу. Ал эми өткөн окуянын кайрадан кайталанышы коомчулукту да тынчсыздандырбай койбойт. Бул көрүнүштөргө чекит коюу керектигин билдиришүүдө. Буга себеп Ишеним партиясынын арты менен элди бурмалоо жолдоруна баруу коркунучу болот деген шектенүү бар. Бир чоң областтын жетекчиси бир партиянын аркасынан уюштуруу иштерин жүргүзүү, бул ошол түштүк жергесиндеги
өтө чоң көрсөткүчтөгү добушту алып коюу деген коркунучтарды алып келет да. Ошондуктан мен жаран катары өзүмдүн жеке конституциялык укугумда шайлоочу катары мен бул нерсеге тикеден тике каршымын. Кооптонуулар туура эле. Анткени алар админ ресурсту кайсы бир деңгээлде элдердин көзүн баягы манипуляциялап, алдоо жолу менен биз эч нерсе кылбай атабыз, мында мекенчилик катышпай атат дегени менен ишеним деп атын өзгөрткөн ушул бир партияны таап чагалашып, ал партия кимди таанык экени белгилүү болду да. Ошол себептен шаардык кеңештерде Бишкек ошто алардын мындай басымы күчөйт деген кооптонуу бар. Ишеним партиясы 2011-жылы түптөлүп, Жарасул Абдраимов менен биргеликте дагы 10 жаран ээлик кылганын, алардын көпчүлүгү аскер кызматындагылар болгондуктан Жарасул Абдраимов көрсөтүлүп калганын Нуркыз Кадырбекова билдирди. Учурда ал партияны Мирлан Иваков аттуу жаран жетектеп жатыптыр. Ал менен учурда Ош облусунун ыйгарым укуктуу өкүлүнүн байланышы жок экенин өкмөт өкүлүнүн басма сөз кызматы айтып жатат. Өткөн жылдын 24 декабрында СМИлерге берген пресс-конференциясында бул Ишеним партиясы тууралуу суроо болгон. Ошондо ошол киши айткан: "Мен саясаттан алыс кишимин, кызыкпайм, барган эмесмин, мен өндүрүшчүмүн" деп. Ошол катары бул киши баягы ошондо эле партия менен катар өзүнүн ишканаларын мамлекеттик кызматкердин этикасына байланыштуу өткөрүп бергендигин айткан. Учурда Ишеним партиясынын өкүлү катары Иваков Мирлан Таштандиевич деген эсептелинет экен. Ал киши менен биздин байланышыбыз жок. Ал эми партиялардын документтерин кабыл алуу күнү 2 мартта аяктаган. Ош шаары боюнча 10 партия тиешелүү документтерин Борбордук шайлоо комиссиясына өткөрүп беришкен. 11 мартка чейин текшерүүдөн өткөрүлүп каттоого алынат. Ишеним партиясы мыйзам боюнча каттоого туура аларын жана административдик ресурс боюнча БШКга тиешеси жоктугун билдиришкен эле. Бул жыл эмес, мурда ушул түптөлгөн экен, анда дагы болгондо бир учредитель болгон экен, ал каттоого мындай тоскоолдук кылбайт. Анан админ ресурс жагы ал жактарын эми ал биздин компетенцияга кирбейт, алар өздөрү карашат да. 45 мандаттуу шаардык кеңешке аттанып жаткан партиялардын саны боюнча Бишкек шаары алдыда. Тагыраагы шаардык кеңешке аттанып жаткан партиялардын 27-си Бишкек шаарында катталган. Партиялардын көптүгү атаандаштыктын жогорку чегине жетерине түртөт сындуу. Бирок канча партия болбосун, мурдагы окуялардын кайталанышы айдан ачык эле байкалып жатат дешет коомчулук. Болгону бул жолкусунда ошол эле жүздөр кайсы бир партиялардын атын жамынып бара жатканын белгилешүүдө. Монетанын экинчи жагы ошол мекенчилдер башка партия менен кетип атат азырчы. Мекенчил партиясынын мүчөсү, партбилети бар, бирок ошол башка партия түзүп, жаңы аталышта ошол аттарын айтпай эле коеюн, башкача аталыштагы партияларга кирип, же башка партияларга кирип кетип атышат. Анан алар айтып атат, мактаныпчы. Эртең алар добуш алыш үчүн айтат. Бизде номер 1 колдойт. А номер 1 ким? Ал президент Садыр Жапаров. Ошентип, анда значит президент колдонсо бул партия өтөт экен да деген үмүттү, коомдук пикирди жаратып туруп, добуш алабыз деп атат да, мисалычы. Баары бир президент уят кылып атат, баары бир мекенчилдерди уят кылып атат. Эл ушуну түшүнүш керек да. Алдыда өтүүчү шайлоодо басымдуулук кылган Крим төбөлдөрдүн аралашуусу да мүмкүн экенин болжолдошууда. Алар кимдер экени айтылбаганы менен бай манаптар башкарууга кол урары, ошолордун аралашуусу менен мурдагы акыбал кайталанышы мүмкүн деген божомолдор бар. Мындай көрүнүштөрдү бийлик азыр тыюу салышы абзел экенин Айбек Таалайбек уулу айтат. Эл чыдабай калды. Ага моюн сунбайт бул сапар. Себеби дегенде кечеги жогорку кеңештеги шайлоодо көрсөтө алды эл. Эми бунда дагы ошондой кылып уруп тебүү менен, басып алуу менен, же болбосо коркутуу менен, бийликтин таасири менен, кандайдыр бир күч колдонуу менен шайлоо өткөзсө, дагы кечегиндей ызы чуу болуштан кайтпайт. Ошон үчүн бүгүнкү күндө бийлик сатып алууларга биринчиден, экинчиден административный ресурстарга, жанагындай спорттук түзүмдөгү жигиттерге моюн бербестен шайлоону ачык айкын, таза, кимдин программасы, кимдин платформасын эл тандаган болсо, ошолорго гана мүмкүнчүлүк берсе, ошондо
шайлоого эл нааразы болбойт. Эскертсек, жергиликтүү шайлоолор 8 шаарда жана 420 айылдык кеңеште 11 апрелде өтөт. Жергиликтүү шайлоолорго карата үгүт иштери 11 марттан баштап жүргүзүлө баштайт. Белгилесек, бул жолку шайлоодо партиялар теледебаттарга катышат. Бул убакка чейин шаардык кеңештерге аттанып жаткан партияларда гана теледебаттар уюштурулуп келген. Нурзада Сыдыкова, Адилет Нышанбаев, Аптаньюз үчүн. Шайлоого аз калган тушта айлар эмес саналуу күндөр калганда Ош шаарынын биринчи вице-мэри кызматтан алынды. Ал өзү деле кыйратып иш жасаганга жетишпей калды өңдөнөт. Тактап айтсам, иштеп баштаганына толук 2 ай 10 күн болгон шаардын биринчи вице-мэри Жылдызбек Турганбаев жумуштан бошотулду. Ош шаардык мэриясынын басма сөз катчысы Азамат Апсатаров анын бошотулушуна эмне себеп болгонун ачык айта алган жок. Ал эми буйрукта өз каалоосу менен иштен кеткени көрсөтүлүптүр. Бирок эмгек кодексине ылайык мурунку вице-мэр 2 жума мурун арыз берген эмес. Биринчи вице-мэрлик кызматты Юсуповдордун бири жетектемей болуп жатат. Тактап айтсам, Замир Юсупов Ош шаардык мэриясында тышкы байланыштар бөлүмүн буга чейин жетектеп келген. Ал парламенттик шайлоодо Биримдик партиясынан талапкерлигин койгон болчу. Бирок күздөгү окуялар анын бактысын жогорку кеңешке байлабай койду өңдөнөт. Эми болсо жергиликтүү кеңешке баруудан баш тартып, Талайбек Сарбашевдин сунушун кабыл алыптыр. Албетте Жылдызбек Турганбаевдин кызматтан алуу жагдайы жабылуу аяк жабылуу бойдон калууда. Дегенмен мэр мырза 2 ай иштеген вице-мэрдин саясий көз карашын өзүнө жараштыра албай, эки башка позицияда болгонун эске алып кетиргени тар чөйрөдө айтылууда. Өткөн жылдын соңунда Ош шаарынын биринчи вице-мэрлик кызматына дайындалган Жылдызбек Турганбаевдин кызматтан кетиши ар кандай күдүк ойлорду пайда кылды. Ал арада мурунку вице-мэр өзү да пикирин билдирип чыкты. Ошол күндөрү Ош шаардык мэриясынын басма сөз катчысы Азамат Апсатаров маалымат берген учурда анын эмне негиз менен жумуштан кеткендигин ачыктай албастыгын айткан болчу. Бул убакка чейин шаардык мэриянын расмий сайтында да бошотулду деген маалымат чыгарылган. Кече 2 мартта Ош шаарынын биринчи вице-мэри Турганбаев Жылдызбек Абдыкадырович кызматынан алынып, ордуна Байышев Замир дайындалды. Бүгүн жамаатка тааныштырылып, иш башталды. Ал эми анын кызматтан алынышы боюнча тагыраак эми айрым себептер айтылат, айрым себептер айтылбайт, бирок ошол бошотуу чечими кабыл алынды. Айтылган себептери кандай? Эми азыр толук айта албайбыз, кийинчерээк маалымат беребиз. Жок, негизи кызматтан кээ биргилери алынышы болчу себептери айтылат. Мисалы, өз арызы менен кетти, же ушул себептен которулду деп айрым себептер айтылат. Эми бул себебин азырынча биз айта албайбыз. Ошондой чечим кабыл алынды, буйрук чыкты, ордуна дайындалды ошол эле күнү. Иштеп баштаганына толук 2 ай 10 күн болгон шаардын мурунку вице-мэри Жылдызбек Турганбаев жумуштан эмне себептен бошотулганын өзү түшүндүрүп, шаар башчысынын көрсөтмөсү менен кеткендигин ачыктады. Негизги себеп катары саясий көз караштардын келишпей тургандыгын кала башчысы айтканын айтып өттү. Видимо, болду окшойт. Себеп дегенде ал мени ушу иштен кетирерде баягы негиз кылып мага айтты. Ошо экөөбүздүн саясий көз карашыбыз мындай типа саясий кызыкчылыктарыбыз келишпейт экен деп түшүндүрдү. Мындай сөз көбөйүп кетти, сөз болуп кетти. Якобы ошол азыркы мэр эртең келаткан шайлоого чейин эле иштейт экен. Анан шайлоодон кийин ошо Турганбаев Жылдызбек болот деген сөздөр чыгып кетти. Сен элди экиге бөлүп атасың. Мага мына эртең келаткан шайлоонун алдында бул нерсе керек эмес. Ошондуктан ошо элди экиге бөлбөй, сен өзүң кетип кал. Же арызыңды жазып кет өзүң, же болбосо мен сени ошол статья менен кетирем деп айтты. Ал эми юристтер кызматтан негизсиз бошотуу бул мыйзамга туура келбестигин эскертишет. Биринчи вице-мэрлик кызмат саясий кызматтын ордуна кирбегендиктен анын кандай негиз менен жумуштан четтетилгени көрсөтүлүшү керек экени жазылган. Ошол Ош шаарынын макамы жөнүндө мыйзам, ошондой эле жергиликтүү башкаруу жөнүндө мыйзам менен жөндөлөт. Бул биринчи вице-мэрдин кызматы муниципалдык
административдик кызмат болуп эсептелет. Бул жерде мэр биринчи вице-мэрди же башка вице-мэрлерди жумуштан алганда милдет негиздери кандай себептер менен алды ал көрсөтүлүш керек. Анткени бул саясий кызмат ордуна кирбейт. Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 82 беренесинде кызматкерлер аныкталбаган мөөнөткө түзүлгөн келишим боюнча аны кайра бузууга, ал тууралуу иш берүүчүгө 2 жума эрте жазуу жүзүндө арыз берүүгө укугу бар. Бирок мурунку вице-мэр буйрук чыккандан кийин келип шаардык мэрияга арыз жазып кеткендигин өзү ачыктады. Ал эми чыгарылган буйрукта болсо 2021 жылдын 2-март күнүнүн датасы көрсөтүлгөн. Турганбаевдин айтымында жумуштан кет деген ООЗК буйрукка жооп бере электе жаңы жетекчи дайындалып калган. Иш бүтүп кеткенбиз, ошо кечинде 7:30 мен да өзүм угуп калдым. Ошо жаңы вице-мэрди назначение кылгандыгын. Анан эртеси күнү барып, мен өзүм арыз жазып бердим. Ал эми шаардык кеңештин депутаты Эсенбек Арзиев биздин телеканалга берген маегинде жетекчилердин тез алмашуусу шаардын өнүгүүсүнө тоскоолдуктарды жаратат деген пикирин билдирген. Жылдыз Тургунбаев келгенден кийин кече биздин акыркы отурумда эле сүйлөшүп отурганда бир ушу оптимизация боюнча өзүнүн сунуштары бар экен да. Анан мен мындай сүйүнүп калдым, ишим жылып калды эле. Бизге мындай тармакты билген вице-мэр келди депчи. Бирок эми мен азыркы Жылдыздын кеткенине же болбосо азыркы жаш жигиттин шайланганына каршы эмесмин. Бул жигит деле ушу шаар тармагында 7 жыл 8 жылдан бери иштеп келатат. Бирок өзү иштесе, аракет кылса иштей турган жигит. Көрүп эле келгенбиз. Но ошол эле учурда мындай алмаштырып жүргенине мен каршы болчумун. Бирок берки жигиттин иштеп кетишине көзүм деле жетет. Мындай алып караганда ал деле туура болгон, бирок тез эле кадрды алмаштыруудан бир жыйынтык бир майнап бербейт. Азамат Апсатаров ошол кездеги вице-мэрдин эмне негизден кеткендигин ачыктай албаганына себеп бар. Анткени мурунку вице-мэрдин коомчулукка ачыкталган пикирлерин бышыктай албай убара тартууда. Бүгүн ал өзү аталган тема алкагында видео кайрылуу жасады. Бирок эми саясаттар нерсе болот да. Мисалы болгон нерсени деле эми коомчулукка айтып, мисалы бизде деле болот. Кээде иштин кызыкчылыгы үчүн, кээде элдин кызыкчылыгы үчүн анча-мынча. Мисалы мен журналист, онда бир нерсени ачык айтайын. Журналист башым менен ушунча информация жүрөт да. Бир жерге чыгып алып мындай болуп атат деп сайрабайм да. Потому что мамлекеттик иште ушундай көнүш керек. Анан кичине эле бирдеке болуп кетсе, аны барып туруп журналисттерге айткан. Эми бир чет өзүнүн иши дечи, бирок туура эмес көрүнүш. Сиз туура эмес деп Мен туура эмес деп баалайм. Эми жаңы дайындалган вице-мэрге келели. Жаңы вице-мэрдин аты жөнү Замир Юсупов. Мурунку Ош облусунун башчысы болуп турган Байыш Юсуповдун уулу. Өткөн жылы коомчулуктун нараачылыгын арттырган Биримдик партиясынан Ош шаардык кеңешине аттанган. Алдыдагы өтүүчү жергиликтүү шайлоого даярданып, кайсыл бир партия менен бараарын анализден өткөрүптүр. Ошентип бактысына вице-мэр болуп буйруп, эми шайлоого баруудан баш тартканын ачыктады. Былтыр мен Биримдик партиядан ошол өзүм талапкерлигин коюп аттандым. Анан тилекке каршы өзүңүздөр билесиздер, шайлоо болбой калды. Быйыл деле аттанайын деген оюм бар эле. Эми азыр мына мамлекеттик ишке азыр отургандан кийин мен уже бир да мындай аттануу деген ой жок. Бул кызматты аркалоого өз дарамети жана тажрыйбасын жетиштүү деген пикирин билдирди Юсупов. Шаардагы мэрден кийинки кызмат ордуна кала башчысы Талайбек Сарбашев сунуштаганын ачыктады. Мен өзүм жөнүн биринчи айтып кетсем, мен уже мэрияда 7-жыл кетип атат иштегениме. 2015 жылдан бери мен өзүм мына бизнес чөйрөнү карап, координациялап, тышкы байланыштарды ошол жумуш боюнча катуу иштеп, ошол боюнча менде аябай көп тажрыйба, опытым бар да. Анан мага ошо жетекчилер жактан жетекчиден сунуш түштү, Талайбек Насырбековичтен сунуш түшкөндөн мен ошо Ош шаары үчүн өзүм салым кошконго даярмын деп, жоопкерчиликти алып, ошо биринчи вице-мэрликке мен иштеп берем деп айттым. Бул убакка чейин шаар мэри шаардык кеңештин сессиясында айрым кызматта иштеген катардагы кызматкерлерди бошотуу оор болгонун айтып, ага салыштырмалуу вице-мэрлерди иштен кетирүү оңой экенин эскерткен. Кала башчысы өз сөзүнүн үстүнөн чыгып, айланбай биринчи орун басарын жумуштан четтетүүгө жетишти. Эми дүйнө кабарларына да кайрылып кетейин. Кырым татарлар улуттук кыймылынын лидерлеринин бири Мустафа Джемилов 2034 жылга чейин
Кырым аймагына кире албайт. 77 жаштагы Жемиловго мындай чечим ага козголгон кылмыш иштин алкагында кабыл алынган. Ага ылайык тыюу салуу жөнүндө чечим 2019 жылы 5 мартта кабыл алынып, 2034 жылга чейин күчүндө калат. Кытай болсо Гонконгдун мыйзам чыгаруу системасын карап чыгып, бул аймакка көзөмөлдүү күчөтүүнү көздөөдө. 5 мартта Бейжинде Кытай парламенти же эл өкүлдөрүнүн бүткүл кытайлык жыйыны ишин баштады. Бир аптага созулган сессия Гонконгдогу демократиячыл кыймылга карата басым күчөп турган учурга туш келди. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаменти эр жүрөк башкалар үчүн өзүн курмандыкка чалууга даяр 14 лидер аялга каарман айым сыйлыгын ыйгарды. Алардын катарында Беларусь, Иран, Афганистан баштаган бир катар мамлекеттин жарандары бар. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен абройлуу бул сыйлыкты 8 мартта тапшырмакчы. Ливандын тургундары кайрадан наразычылык акциялары менен көчөлөргө чыгып, бийликтен улуттук валюта кулагандан кийин баалардын көтөрүлүшүн, чукул чараларды көрүүнү талап кылышууда. Мында доллардын наркы 10 000 ливандык фунтка чейин көтөрүлдү. Жергиликтүү маалымат каражаттарынын билдиришинче, буга жарым-жартылай Бурбурдук банктын капиталдык деңгээлге коюлган талаптарын аткарууга аракет кылган коммерциялык банктардын иш аракеттери себеп болгон. Активисттер Бейрут, Триполи, Саида жана Ливандын башка шаарларынын көчөлөрүндө жол кыймылын токтотушкан. Демонстранттар жумушчулар укуктарын коргоого жана коррупционерлерди жоопко тартууга чакырышууда. Өткөн жылы Ливанда кырдаал ушунчалык начарлап кеткендиктен эркиндик үчүн күрөш, жашоо үчүн күрөш өтүп, үмүтсүздүк пандемиядан жана жазалоочу күч органдарынын катаал чараларынан коркуп, жарандарды кайрадан көчөгө чыгууга мажбур кылды. АКШ бийлиги украиналык миллиардер Игор Коломойскийге коррупциялык аракеттери үчүн деген жүйө менен санкция салды. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен 5 мартта Твиттердеги баракчасына жазды. Блинкендин маалыматы боюнча, олигарх Коломойский Украинадагы мыйзам үстөмдүгүнө шек келтирген. Бизнесмен менен бирге жубайы жана уул кыздары да чектөөгө туш болду. Мындан ары алардын АКШга киришине тыюу салынат. Блинкен Коломойскийди өлкө келечеги үчүн олуттуу коркунуч жараткан киши катары мүнөздөдү. Мамлекеттик катчы Вашингтон Украинадагы реформаларды колдонууну улантарын айтты. Ал Украинадагы жемкорлукка катыштыгы бар жарандарга карата жаңы санкцияларды кабыл алынышынын ыктымалдыгын четке каккан жок. Украинадагы эң бай адамдардын бири аталган Игор Коломойский өлкөдөгү таасирдүү инсан катары саналат. Аны президент Владимир Зеленскийден көмүскөдөгү колдоочусу катары аташат. Жана ал өлкөдөгү чечимдерди кабыл алууга таасир этери жормол кылынып келет. Беларусь бийлиги оппозициянын лидери Светлана Тихановскаяны экстрадициялоо өтүнүчү менен Литвага кайрылды. Беларустун баш прокуратурасы 5 мартта Тихановская мамлекеттин коопсуздугу, коомдук тартипке каршы кылмыштары үчүн издөөдө экендиги жарыяланды. Литванын тышкы иштер министри Гебрилиус Ландсбергис дароо жооп кайтарып, Вильнюс Минсктин өтүнүчүн аткарбай турганын билдирди. Литва режимдин кулгунтугуна кабылган бардык демократиялык күчтөрдүн жанында болгон жана боло берет. Мындай жол менен ким Литвада саясий башпаанек алса, өзүн коопсуз сессия болот деп билдирди министр. Светлана Тихановская былтыркы августтагы президенттик шайлоодо оппозициячыл күчтөрдүн атынан катышкан. Анда 1994 жылдан бери мамлекетти башкарып келаткан Александр Лукашенко шайлоодо жеңгенин жарыялаганы менен оппозиция жана бир катар демократиялык өлкөлөр бурмаланган шайлоо жыйынтыгын тааныган эмес. Мындан соң оппозициянын тарапташтары наразычылык чараларын ыраттуу уюштуруп келет. Лас-Вегаста ушул жекшемби күнү UFC 259 турнири өтөт. Анын алкагында 3 титулдук беттеш болмокчу. Бүгүн жеңил салмактагы UFC чемпиону Аманда Нюнес менен австралиялык Меган Андерсондун көз караштар таймашы болуп өттү. Акыркы жолу Нюнес өткөн жылдын июнь айында өткөн UFC 250 турниринде Вилиция Спенсер менен беттешип, калыстар тобунун добушу менен жеңүүчү деп табылган. Ал эми Андерсон 2020 жылдын февраль айында UFC Fight Night 169 мелдешинде Норман Дюмен менен кескелип, биринчи раундда эле каршылашын нокаутка кетирген. Кыргызстандык окумуштуу Асел Сартбаевага Британияда беделдүү сыйлык ыйгарылды. Сынактын калыстары Кыргызстандык илимпоздуу технология тармагында революция жасаган аял деп атаган. Асел Сартбаева Бат университетинин химия боюнча профессору жана Улуу Британиянын королдук илимий коомчулугунун мүчөсү болуп иштейт. Ал новатордук изилдөө менен алектенет. Учурда ал Кембридж жана Оксфорд университеттеринде да эмгектенет. 2019 жылы вакциналар кансыз согуштун аякташы
жакшы деген эмгеги үчүн Англияда Хансон атындагы медаль алган. Кандай гана сыймыктуу наам, эмне деген эмгек. Сиз кубандыңыз, урматтуу телекөрүүчү. Мен абдан кубандым. Маалымат менен бөлүшөр алдында бир сыйра толкунданып да кеттим. Алгач таанышканымда ыйлап талгам. Албетте таасирленип, сүйүнгөнүмдөн. Аялзат бул мөмөлүү дарак, бардык тараптан мөмөсүн жана мээримин берет. Аялды тек гана түшүнүү, колдоо, сыйлоо жана сүйүү керек. Майрамың менен аялзат, майрамың менен асылзат.